Мен көзүм көрбөй калганына аз эле болду. 8-9 жыл болуп калды. Же 10 жылды точно билбейм. Качандан баштап көрбөй калгам. Анткени зрением акырындык менен түшүп жатып, анан акырында зрениямды жоготуп алдым да. Төрөлгөнүмдө эле көзүм көрүүсү боюнча нарушение менен төрөлгөн экен, бирок врачтар аны тенен байкашкан эмес да. Жашым чоңойгон сайын начар көрө баштап, ошондо байкаганбыз. Мен университетти бүткөндөн кийин анан көзүм көрбөй калды. Мектепте иштечүмүн, 2 жыл мектепте иштеп, анан 3-жылдан баштап уже көзүм көрбөй кыйналып баштадым. Анткени мектепте көз көрбөгөн мугалим үчүн мындай шарттар жок да. Бар эми өзүң изилдеп, өзүң изденип табышың керек да. Мен бул полуфабрика жасаган цехте иштеп баштаганыма 10 ай болду. Ал жака мен Кыргыз Азиздер Федерациясы тарабынан Бишкектеги белгилүү ресторандардын бирине жумушка аралаштырган. Ошол жакта үйрөтүштү. Кантип жасаш керек, кантип даярдаш керек. Анан мен өзүм жалгыз өзүм иштеп баштаганыма 1 айдан ашты. Ушу чакан ишкерчилигимди ачканга Катар кайрымдуулук фонду тарабынан ошо арабтар жардам беришти. Спонсор болуп, ошо мини цехтин оборудованиясын алып беришти. Азыркы учурда жаңы эле ачылганга байланыштуу көптөр деле тааныбайт, билбейт. Мисалы, биздин полуфабрикаттарды тааныштарыбыздын тааныштары сыяктуу эле ошондой эле кардарларыбыз ошолор эле. Биз полуфабрикаттардын бардык эле түрүн жасайбыз. Пельмень жасайбыз. Негизинен боюнча пельмень, варенигин түрлөрү, картошка менен, творог менен, шпинат менен. Анан эгер заказ берип калса, манты жасайбыз. Камыр кесип, лапшаларды даярдайбыз. Башкалардан айырмасы ошо натуралдуулугу менен айырмаланат. Кошумча эч кандай консерванттар кошулбайт. Таза азыктардан жасайбыз. Баасы дагы ыңгайлуу. Мен мисалы эмени каалайт элем да, ушундай ошо азыр чакан цех 2 эле кыз иштейбиз. Анан ошол цех чоңоюп, анан дагы мүмкүнчүлүгү чектелген, өзүмө окшогон көз жагынан же башка жактан болсо дагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо жумуш менен камсыз кылып, ошолор менен иштешким келет.